Шаар алкагындагы олимпиадага жалпы 1600дөн ашык окуучу катышып, алар 11 сабактан сынак тапшырууда. Бул окуучулар өздөрү окуган мектепте олимпиадага катышып, алдыңкы орунга жетишкендер. Предметтик олимпиаданын бүгүн биринчи күнү. Күнүнө 2 предметтен өтөт. Бүгүн кыргыз, орус тилдери жана адабияты сабактары боюнча атайын тесттик тапшырмаларды аткарышты. Ар бир окуучуга өзүнчө суроо даярдалып, 60 мүнөттөн убакыт берилди. Бул сынактан алдыңкы орунга жеткен окуучулар республикалык олимпиадага жолдомо алат. Быйыл жыл өзгөрдү. 3-чү турдун жыйынтыгы менен республикага 2ден окуучу кетип атат. Буга чейин 11 класстардын 1ден гана окуучу кетчү эле да. Кээде ушундай тартыш болуп калчу эле. Бирок быйыл ушу расмий жобо келди буюрса, шаардан 2ден окуучу келет. Ошондо биз ишенип атабыз, кийин мына келаткан республикалык олимпиадада дагы биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз дагы көбүрөөк болот деп ишенип атабыз. Олимпиада акыркы 4 жылдан бери электрондук негизде жүргүзүлүүдө. Муну менен билим берүү тармагындагы паракорчулукту азайтып, окуучулардын чыныгы билим деңгээлин текшерүүгө болот. Ошондой эле ар бир окуучу тестти тапшырып бүтөөрү менен канча балл топтогонун дароо көрө алат. Бизде мынау техникалык жактан компьютерлерибиз бар жогу жакшы иштеп, жакшы тестти өткөзүп беребиз. Мына мисалы быйыл 3 жыл мурун биринчи өткөзгөндө бир киргенде 150 окуучу бир кирчү болчу да. Ошо 150-ин тең дароо результатын берип, окуучу кандай тапшырса, ошондой результатты мониторго чыгарып, даже анау актовый залыбызда ата-аналар отурат. Бул жерге сразу өзүнүн баласы кандай тест тапшырып атканын көрүп отурат. Мына быйыл бир аз окуучу азыраак экен. Бир киргенде ушу 70ге жакын окуучу кирип атат. Окуучулар үчүн 60 мүнөт берилгени менен алар жарым саатка жетпей эле биринин артынан бири суроолорго жооп берип чыгып жатышты. Алар үчүн даярдалган суроо өтө деле оор эмес болгонун айтышат. Мектепте болсо мен өз ыктыярым менен ушу предмет тандагам. Анан мугалимдер да мени колдошкон эле, алардан колдоп, анан алардан уят кылбайын деп, аларды өзүмүн окуу жайымын, лицейимдин деңгээлин көрсөтүш үчүн мен өзүм дагы ушу мамлекет кыргыз тилден катышканы максат койдум. Кыргыз тил жана адабият предмети боюнча келдим. Суроолор жеңил эле болду деп ойлойм. Өзүм ишеничте жооп бердим. Эскерте кетсек, буга чейин 5-чи, 6-чы, 7-чи, 8-чи класстар арасында да шаардык олимпиада өткөн. 5-чи класстан олимпиадага катыштыруу окуучуларды эртелеп даярдоо максатында жүргүзүлгөн. Фероза Ашымбаева, Талгат Акылбек уулу, жаңылыктар.